жерде ар кайсы кесиптин ээлери чогулду. Бардыгы жаштар, жаш мугалимдер, жаш дарыгерлер, жаш блогерлер, жаш журналисттер, жана жаш мамлекеттик кызматкерлери. Ошолордун бардыгы бүгүн достук, ынтымак, элдештикте бири-бири менен атсалышып атат. Негизги максат биримдикке чакыруу, дени сак жашоого чакыруу, анан бири-бирин танып алсын, жаштар биристи билели, келечек баарыбыз бир. Ошондуктан ошонун үстүнөн чоң иштейлик деп бардыгы бир урам менен берге чогултуп атабыз. Бул баягы жөн гана спорттук мелдеш эмес, бул жерде маданият дагы бар, маданият өкүлдөрү көп жүрөт мынакей. Бир канча конкурстук программалар бар. Андан тышкары кайрымдуулук бар. Бул жерде сатылып аткан бардык товарлардын бардыгы акчасы кайрымдуулукка кетмекчи. Келечек аттуу жаштар арасында кичи футбол боюнча турнир Кыргызстанда алгач жолу болуп атат. Бул идея кайдан келип чыкты? Жана өткөндө өзүңөр билгендей президентибиздин катышуусунда ар тармактын өкүлдөрү менен достук мелдеш болуп өттү эле. Мына ошол мелдештин негизги бирден бир максаты бул жана дени сак жашоонун пропаганда кылуу. Мына биз ошол идеяны улантууну жаштар болуп кеңешип колубузга алдык. Мына бүгүн бул жерде алгачкы жол болуп атат. Жалпысынан 8 команда катышып атат. Мамлекеттик кызматкерлер, эл өкүлдөрү, журналисттер, блогерлер, дарыгерлер, врачтар жана мугалимдер, анан журналисттер, ишкерлер болуп, мына жалпы 8 команда учурда ат салышып жатат. Мына биз жаңы эле ошо эл өкүлдөрү менен оюндан чыктык. Анан турнир ар 2-3 ай сайын ар бир облуста өткөрүү пландалып атат. Бүгүн мына жалпы ачылыш аземинде биз Ош шаарына өткөрүп бердик. Андан кийинки эң башкысы биз айтканыбыз бул иш-чараны биз баягы мамлекеттен акчаларды өзүбүз баягы көп пландалуу проекттер бар да. Бирок ага карабай биз ошол досторубуз менен кеңешип, өз досторубуздун колдоосу менен ошол жалпы демөөрчүлүктү Бекназар Асанов деген жигитибиздин колдоосу менен жана өзүбүздүн медиа жалпы өнөктөштөрдүн жардамы менен бүгүн биргеликте уюштурдук. Бул жалпы жаштардын долбоору болду. Буюрса кийинки май айынын орто чендеринде го дейм, Ош шаарында буюрса экинчи келечек кубогу орун алмакчы. Бүгүнкү күндө Маданият министрлиги абдан жакшы проектти өткөрүп жатат. Келечек проекти футбол, кичи футбол өтүп жатат. Биздин компания дайым ден соолукту бекемдөөгө, жаштарды колдоого биз дайым даярбыз. Оюн жакшы болуп атат. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Буюрса журналисттер командасы дагы алдыга жылып бартабыз акырында. Эми эмне дейбиз, күчтүүсү жеңсин. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Мындан ары дагы бул турнир улансын, спорт өнүксүн. Спортту ар дайым ушундай эле пропаганда кылып жүрө берели.